то что Кундуз Кошалич, же болбосо Ташиев, бул жерде эч ким жок. Ушу жүрөк ыйлайт да, бизди кече могу жерибиз аңтарылып атат. Эң сыймыктанган эле Кетментөөдө эң чоң жайлоонун бири ушул да. Жер эмес, алдыңкы жайлоо, жер тоорусу тер жайлак да. Ташиевдин көзөмөлүндө бул жак Жок, жалган. УКМКнын башчысы анын имараттарын жазып атат деп сиз бир катар депутаттарга айтып турсуз да. Ал жалган. Тарих салттарыбыз болбосо сос пакет катары залыңа коңдоп беребиз деген ооз эгер мындай эмеден алишение бар болот да. Ошол жердеги элдер жумуш менен камсыз болот. Экинчи очередте ошол жерге завод курулса, ошол тоолуктун өзүнүн ата мекенинде өндүрүшү болот. Ушу толук Бул жер мамлекеттин көзөмөлүндө. Президент өзүнүн көзөмөлүндө. Өзлөрүнүн бюджети бул фирманын 40 миллиард доллар. 40 миллиард доллар. Kurumsuz kozuluk yok, ekonomiye bozulup atar. Şunun bari ile bizim çok ziyan. Elge emне пайдасы бар экени белгиси болот да бизге. Биздин ушунча жер жол бузулуп атат эле, аба бузулуп атат, мынау жайыттар бузулуп атат. Бул эл мындан нар жагына келечек мун немден окат кыла тургандар белгиси бар. Булгап кете береби деген ишенич жок да бизде. Мырза, ассалому алейкум, ден соолуктарыңыз жакшы. Алмазбек мырза, мен атайын ушу толук айылдын эли чакырды эле да. 3 маселе боюнча анан сизге бир чекеден суроолор бере берейин. Азыркы учурда мына элди аябай ойлондурган бул жерде бир кен чыгып атыптыр, таш. Ошол таш боюнча өзүңүз кененирээк маалымат берсеңиз, кимдер казып атат, жана алардын бүгүнкү күндө лицензиялары барбы? Бир топ жерди чуңкур айтып бериптир да, ошол боюнча. Бул жерде эми мындай да. Бул лицензиялар кайра жаңыртылып 2026-жылы 13-мартында алынды. Бул жаңыртылган. Буга деген чалгындоо иштерине булар деген 19-жылы или 18-жылы алган экен. Булар кайра жаңыртышты. Азыр бул жерде чалгындоо иштери гана жүрүп атат. Бул жерде эч кандай кендин рудасына жете элек азыркы маалда. Бул жерде азыр мына Ислам компания жоопкерчилиги чектелген лицензия алган. Жетекчилиги ким жетекчилигинде? Жетекчилигинде мунун бул жерге жазбаптыр, бул лицензияга жазбайт экен. Жетекчиси Акин деген мырза бизге келип жүрөт. Жетекчиси же болбосо ушул жерде кураторбу ушундай эме да, Акин мырза. Ал келип бизге деген түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кеткен. Биз силерге эмне кылып беребиз? Ишке киргенден кийин ал дагы. Азыр болсо айтып атпаймынбы, чалгындоо иштери жүрүп жатат ал жерде. Чалгындоо болуп атат, барып келип атабыз. Бизде азыр кечээ күндө талаптар коюлду, комиссия түзүлсүн деп. Буга чейин да комиссиялар менен, местный жергиликтүү кеңештин депутаттары менен, жарандар менен биз барып келгенбиз ал жерге. Мен буквально бир 2 күн мурда дагы барып келдим. Ушул элдер казып кетип атат, ташып кетип атат деген. Ал жерде ташый турган эчтеке жок азыр. Чыга элек. Ал ташып кетип атат деген маалыматтар жалган. Ишенбесеңиздер, ал жерде камера турат. Камералар коюлган, айланасы тозулган. Камераны ким көзөмөлдөйт? Камераны эмеде көзөмөлдөнүп турат. Эми ошону биз сунуш берип атабыз. Бизге дагы камераны коесуңар, биз да көзөмөлдөй турабыз депчи. Биз да көзөмөлдөп турабыз. Жана комиссиянын негизинде барып ал жерден эч кандай эчтеке таппай келишкен. Комиссия чыгып келген ал жерде. Мен ушул көйгөй болгон сайын өзүм жеринде барып көрбөйм, мен дагы ишенбейм бирөөгө. Бирөөнүн айткан сөздөрүн ишенбейм. Биринчи тактап алып туруп, андан кийин маалымат берем. Эми бул Өкмөт башчы катары айтып берсеңиз, мына чалгындоо деп атпайсызбы азыркы учурдачы документтердин бардыгы канча бир көлөмдө чалгындоого уруксат берилген? 16 гектар өзүнчө, 7 гектары өзүнчө. 2 лицензиясы бар булардын, 2 лицензия алган. 2046-жылга чейинки эмес турат лицензиялар. 20 жылдык эмемен алган, мөөнөтпен. 20 жылга. Общий площадь 23 гектар жер. Эми ал жердин 23 гектар жеринен баарынан чыкпайт экен бул таш делечи. Өзлөрүнүн айтуусу боюнча, меники эмес. Ал жерден чыга турган жерлерден гана эми общий территория площадь алып коюшкан, бирок ташты чыга турган жерден гана калышат буларчы. Бааргасы жерди буза бербейт. Демек азыркы күндө мындай 1 граммдагы таш алып кеткен жок. Жок. Бул жалган маалымат. Жалган маалыматтарды ушул элдерибиздин арасында, жарандарыбыздын арасында айтып атат, ташылып кетти. Бул таштын эч кимге кереги жок азыр. Муну эч ким иштете албайт. Бул эгер кааласа азыр биздин жаран, фундаментке керек болуп калса деле ушу жарандар барса, ошонун таштын майдасына салып беришет алар делечи. Бизге керек болсо. Өзлөрүнө эми билесиз, бул строй материал. Бул деген жана кымбат таш, анан алтынан эритпейт муну. Муну только жана гранит кылып, облицовочный строй материал кылат да.
Сыртын жазалгылоо. Сыртын жазалгылоо боюнча, зданиялардын сыртын жазалгылоо боюнча гранит таш. Ал эми жана жерде оюлуп кеткен жерди Оюлуп кандай кеткен туура, оюлуп кеткенде булар деген эмемени чыгарыш керек да. Кезип Бөлүк лист бул. Азыр кезилген барып деле көрүңүздөр өзүңүздөр эле. Мен дагы барып келгем. Ал жерде кусок гана таштар бар. Целый чыккан таш жок. Пока булар керектүү материалга жете элек, ошон үчүн чалгындоо деп алып атышат да. Чалгындоо гана жүрүп жатат бул жерде. Могу жергиликтүү депутаттар, анан жергиликтүү ушул жерде жарандарды айтып атат да, жашоочуларчы. Элдин протоколу болгон эмес, ал жерге макулдук берген эмеспиз. Сиз айтып атпайсызбы, өкмөт башчы катарычы? Аларга социалдык пакеттер, ушундайлар жүктөлгөн депчи, алар дагы сиздерге убада берген депчи. Туура. Ошо убадалардын кайсынысы ушул 2019-тан бери аткарылды жана ал протоколдор кабыл алынды беле кирерде? 2019-тан бери менин келгениме 1 жыл болуп болду. 1 жылдан бери мен булар менен тыгыз иштеп атам. Бизде бөлөк эч кандай инвестиция тартып келе турган эч кандай эчтекебиз жок. Бир гана мал чарбачылык, жер болду. Бөлөк эчтекебиз жок бизде. Бизде эми ушу бир инвестор келди. Ар кимиз аргасынан чыгат. Азыр Садыр Нуркожоевичтин чыгарган эмеси бар да. Тескемеби, буйрукпу. Ошонун негизинде инвестор 1 сомдук инвестиция алып келген инвесторлорду колдоп бергиле депчи. Биз азыр буларга, мен булар жөнүндө эчтеке дей албайм. Биринчиден, булардын мыйзамдуу түрүндө лицензиялар турат. Булар барып туруп элдер минтип койду, тигинтип койду дегендер барып көргүлө өзүңөр. Өз көзүңөр менен көрүп анан айтасыңар. Мен анткени барып көрүп келип атам. Мыйзамсыз чараларга барып атабыз. Сиз бүткөн кагаз иштери менен да таанышып атасыз. Таанышып атам. Демек протокол кабыл алынган. Протокол эл тарабынан. Эл тарабынан протокол кабыл алынган эмес. Бирок элдик жыйындарды кылып берген. Кимдер казып атат? Эл мисалы түшүнө элекпиз мунучу. Кимдер казып атат? Эмне жөнүндө? Же муну жогорку жак бийлик президентибиз билеби, билбейби, же бир жекеле бир компаниялар жайлап атабы буякты. Анан өзү жерибизге боору зор атат. Азыр бул жерде негизи канчалаган адамдар, канча деген мал багат. Биздин эми ушу жүрөк ыйлайт да, биздикичи могу жерибиз аңтарылып атат. Эң сыймыктанган эле Кетментөөдө эң чоң жайлоонун бири ушул да. Бир эмес, алдыңкы жайлоо, жер соорусу тер жайлак да. Анан кийин билбейм, азыр мындай аксакалдардын да ойнугалы, башкадын да ойнугалы. Ушу сөзүбүздү мындай чоңдор уксун, биз жетсин. А мойтта карапайым калып жөн эле чырылдап, ыйлап, жерибизди аңтартып жүрө бербей, биз дагы коргогонго кичим экенибизди мындай жарандык укугубуз бардыр. Ошон үчүн мындай баарыбыз аларды акыйкаттуулап орнолсо жакшы болот эле. Биздин жаш кезде ушул жайлоодо өткөн да. Мына казылып аткан жердин баары жап-жашыл арчалар болор эле. Майда бадалдар болор эле. Эми монтип казылып атыптыр. Бул казылап турган жердин объему 25 гектарга чейин чукул экен. Эми мынтип казыла бере турган болсо, мына бул жердеги жапан арчалар, кызыл китепке берген бадалдар баары өлүп атыптыр. Бүгүн келип көрүп атабыз ушул жерде. Ташты казып бул жерде эмгектенип аткан Кытай жарандар экен, көрүп атасыңар. Бул кимдин кызыкчылыгын иштеп атат, муну жогору жактагылар билишер. Эми бул казылып аткан жер биздин элдин, Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштеш керек деп ойлойм. Анан бул ташып кеткенде оор, жүк канчалык оор болгон сайын жолдор чөгүп атат. Каттообузга кыйын болуп калат экен. Ушуну өкмөт, жогору жакта президент өзлөрү жеке көзөмөлүнө алса деген ойдомун. Негизи мунун казылганын кандай көрөсүз эми? Казылганы Туура элеби же жайлоо бойдо эле турса элге көбүрөөк пайда болмокпу? бул казылганы бизге зыян эле болуп атат да. Канча жер Кыргыз биздин айылда ушу мал менен алектенген адамдарга бул өтө чоң зыян деп ойлойм. Эми мунун ордун кантип толтурабыз? Берге канча 100 жыл өтсө деле берге мурдагыдай арча чыкпай калды. Көк чөп деген чыкпайт мына. Баягы бузулган иши бузулган да эми. Буну кайра ордуна келтирүү кыйын да. Кийинки бала чака бул жерди көрбөгөндөр, кийинки муундар. Ушул келип бир карьерди көрүп калышат да бияка чыкканда. Жашыл арчалар жок.
Murunku kozumuz yok. Ekologiya buzulup atat. Ушунун баары эле биз үчүн чоң зыян. Макул, жакшы жагынан болсо, элге пайдасы тийсе, айылга пайдасы тийип, жакшы нерселер курулса, жакшы эле болот. Анан кийин сурасак эле, бир мамлекеттик эчтеке кыла албайсыңар дегендер бар да. Өкмөттү деле төрагасы деле ошо сөздү айтат. Же биз кагаз түрүндө эч нерсесин көрө элекпиз, түшүнүгүбүз деле жок. Туура эле сөз менен эле айдылдап атат, чургак тил менен эле ушу элди сугарып жүрөт да азырчы, анан башкасын билбейм, түшүнгөндөр айтсын, ошо кыскача сөз. Чалгындоонун өзү көлөмү болот да. Ошону сиз документтер менен тааныштым деп атпайсыздарбы? Канча куб чалгындоого уруксат берилген? Эми ал бесконечный каалаган кезинден каалаган мөөнөткө газы өр деген сөз эмес. Жок, чалгындоонун туура көлөмү бар. Булар лабораториянын да өзүнүн чектелүү гана бир эмеси бар да, алып барып лабораториядан өткөрүп келгенге. Азыр чалгындоо болгондо булар деген азыр дагы канча метрден чыгат. Бизге керектүү таш канча метр? Булар жете элек агач. Жетиши элек али. Сиз барып көрдүңүзбү өзүңүз ал жерге? Бар элек, мен Бар элекпи? Барыңыз, барып көрүңүз. Эгерде ошол жерден керектүү материал чыгып ташылып кетип атса, ал жерде бир да техника болсо эмне менен ташып кетет? Бул таш мындай чөнтөккө салып кете турган нерсе эмес. Бул деген чоң машина, бир машина алып кетсе да ал жерде эчтеке болбойт, билинбейт ал. А бул деген объемный, көп тартып кете турган нерсе. Келишим боюнча, мисалы айыл өкмөтү менен сөзсүз келишим түзүлөт да бир тараптуучу. Туура. Ошо келишимде эмнелер көрсөтүлгөн? Айтып атат да жергиликтүү тургундарчы, бала бакча куруп беребиз деген. Мынакей ошол Башка да социалдык көйгөйлөрдү айтып атат, бирок ошол келишимге кирди эле. Мына, муну мен өзүм үчүн жазып алгам. Булар ташты казып баштагандан кийин биринчи очередте бизге эмне соцпакет же болбосо жумушчуларды каяктан алабыз, канча пайызы биздин жарандардан болот, бүттүгүн мен өзүнөн беки жазып алдым, өзүм үчүн бул. Бул эми официальный баягы эмеден өтө элек, ошону мен сизге окуп берейин да. Мына бул жерде завод переработка камня. Бул таштарды булар түз эле тиги жака алып кетип калбайт. Бизге алып келет мунучу. Алып келет, весовой койдурат, канча чыгып атат тиги жактан. Андан кийин переработка болгондон кийин бекте биз аны кайра иштетишибиз керек, ташты. Талкалады, чыгарды, аны эмне кылыш керек? Көчөгө эле төгүп салбайсыз анын баардыгычы. Мына пескоблок, брусчатка. Бул завод курабыз деп. Мына биздин бул жерден 1 гектар 20 соток жерди чечкенбиз. Депутаттар токтомун чыгарып берген. Бирок мунун дагы өзү келелик. Жайы даяр кыскасы. Жайы даяр. Биздин айыл өкмөттүн жери ал. Трансформациянын кереги жок ал жергечи. Дробилка камня экинчиси. Бул жакта көпүрө бар, чыгып кеткен. Ал жерден алып келет. Ал жерден керектелүүчү сыртка чыга тургандар кетет. Садик салып беребиз, болбосо сос пакет катары бир залыңар доңдоп беребиз деген ооз экен мындай эмелер. Обещаниялар болуп атат да. А так бул жерде мындай точный мына кагаз менен келишим эч кандай көрө элекпиз. Консервный завод курабыз деп. Бизде курут, сарымай, каймак, бал логотип менен, толук логотип менен биз мировой рынокко чыгабыз деген пландарыбыз бар. Ушул менен. Булар ушул заводду куруп берели деп атышат. Мына бизде азыр малина, клубникада өстүрүп атышат. Сактай турган жайлары жок. Мунун баардыгын холодильник машиналар менен алып кеткенде түз алып кетишет. Биз ушул сактай турган холодильник куруп бер деп суранып атабыз. Холодильник ушул жерге салып бер. Ушеке сактайлы да чогулталы да бир алып кетсин депчи. Карьер гранит. Гранитке дагы бир эме өзүлөрүнүн аппаратурасы бар, аны коет. Иш жумуш эмеси менен бизден 60 сиздерден болот. Жумушчу орун 60-70% бизден болот. Биздин жарандар иштейт. Минимальный зарплата 50 000 теңге болбойт деп атышат. Значит, bizde 70-100 kişi işlese, 60-70 kişi bizden жарандар işlese, bizden жақшылы болады да бізге. Реалити деп қоятқан мынаке, 6% реалитisi қалады. Шыққандан кейін болар бардығы. Садикке сос пакет мынаке, депутаттармен жолықтырып бердігінде жолықтырғап, өз айтқанда садиктің жерін даярдағыла, біз уже даярдадық осы жерін, пысыларын беріп қойдық. Садик 100 орынды садик салып берелік. Еще бұл садиктің 20 жылға чейин biz өзүбүз обеспечение кылабыз. Мамлекеттен эчтеке албайсыңар да. Ошол жерде иштегендердин айлыгын, ошол жердин продуктасын, жатаканаларын баардыгын өзүбүз обеспечение кылып беребиз.
Аким мырза, мына Токтогул районунун Тоолук айылында ушул жер кендерин казып отурсуз, сиздин компанияңыз. Ал жерде жарандык активдүү топ, депутаттар баш болгон, ошолор кабатырланып атат. Биздин тообузду казып кетип атат, баягы жаратылыштуу талкалап атат. Анан кийин биздин айылга, негизи эле кыргыз элине пайдасы тийбеген кенди эмнеге казат, андан көрө жайыт ошондой эле тура бербейби деген бир топ сындарды айтып атат да. Мына катарынан суроолор берейин. Так жооп берсеңиз, сиздин компанияңыздын аталышы, канчадан бери иш жүргүзөсүз? Жана ошол Тоолуктагы ташты бүгүнкү күндө казып баштадыңызбы? Мен ошо Ислам компаниясынын жетекчисимин. Ислам компаниясы негизделгенине 7-8 жыл болуп калган. 7-8 жыл. Анын ичинде биз 3 жылдан бери чалгындоо иштерин жүргүзүп атабыз. Ушул күнгө чейин баягы такталбаган маалыматтар менен бизди алып кетти деп атат. Ал жерден биз ушу күнгө чейин 1 квадрат таш чыгарып алып кете элекпиз ал жактан. Ал эми жана тоонун боору аябай эле бир топ казылып кетиптир го. Мен өзүм да көрүп келдим да. Маршедерлер келсе, ошо тоодон чыккан эмени бул жакта атыбалдары өзүндө турат. Анткени бул таш өтө катуу таш болгон үчүн бунун үстүндө жаракасы өтө көп болот экен. Ал кесилгенде үстүндөгү чыккан кесилген нерселер ал жарабайт. Биз ошол деловой деп коет. Жара ошо иштеткенге, кайра иштеткенге жарай турган эмеге чейин, катмарга чейин алып көрүп баратабыз да, үстүнү тегиздепчи. Анан ал жерде бул таш Кыргызстан биз башка өлкөдөн импорт кылып келип атабыз да, мисалы Китайдан, Россиядан, Украинадан, башка өлкөлөрдөн импорт кылабыз. Ошол сырттан келген товарлардын ордун толуктоо максатында Кыргызстан өзүбүзгө керектүү продукцияны өзүбүз чыгарабыз деп. Анан биз эл менен жолуктук, элге жолугуп, айыл өкмөткө сурап, айыл өкмөттөн жер сурадык. Бизге ушу жерге жер бергиле, биз ошол жерден чыккан ташты ушул жерден кесебиз дедик. Биз башынан эле убада бергенбиз, ошол чалгындоо иштери толугу менен бүтсө, жарактуу таштар чыгып баштагандан кийин биз заводду курайлы. Ошол жерден эл өзүңөр иштегиле, мамлекетибизге да пайда болсун, элибизге да пайда болсун, бизге да пайда болсун депчи. Ошонун баардыгын биз астына ала алып элдерге айтканбыз. Баардыгын айтып түшүндүрүп болбойт экен. Бир определенный адамдар ичинен бири түшүнөт экен, бири түшүнбөйт экен. Бирок биз ушу күнгө чейин мисалы каалаган эмеден текшертип бизде карап көрсө болот, бирок биз алып барып аны кесип сата элекпиз. Бирок ошо чыккан эмени маршедер менен келип эсептесе, аяк чыккан атыбал менен бул жакта кесилген жердин баардыгы толугу менен өзүнүн ордунда турат. Бирок бул таштын биринчи немеси да биздин Кыргызстандын темир жолуна астык ошо отсеп, шебен жасай турган заводдо биз сүйлөшкөнбүз. Азыр биз чалгындоо иштерибиз бүтүп, разработка башталса, биз ошол жерге дробилка коюп, ошо дробилкадан чыккан эмени биз кайра Кыргызстандын ошо курулуп аткан темир жолуга биз бергенге болот. Анткени биз ал жөнүндө ичет эттик. Башка таштарга караганда бунун бекемдиги, көпкө эме болушу, чыдоосу ошол нерселер менен бул үстүнүрөөк турат да башка таштардан. Ошол себептен негизги эле максат ошо элибизге, жерибизге өзүбүздүн ата мекенди өндүрүштү күчөйтүп, ошол өзүбүздөн өндүрүлгөн нерселер өзүбүзгө колдонсок, импорт кылбасак башка өлкөлөрдөн, наоборот биз башка өлкөлөргө экспорт кылсак, тоо кен отраслын өнүктүрсөк деген эле жакшы ниет максат менен иштеп атат. Бизге мына бир инвестор келбептир бул өлкөгө. Эми бир инвесторубуз келсе, ар кандай иштер менен биз тоскоол болуп атабыз да. Наоборот буларга биз жардам беришибиз керек эле да. Миллиондогон акча берди. 50 кишинин акчасын эсептеп койгуз. 50 миң. Сизге суроо берейинчи, сиз эми баардыгын кагазга жазыптырсыз, мунун баары жакшы, бирок ушунун баарын өзүңүз кепилдик аласызбы? Алам. Эгер иштеп калса көзөмөл катуу болот бул боюнча. Элдин астында кылбай койсо. Элдин алдында кылбай кое албайт азыркы заманда. Мен буга 100% кепилдик бере алам да. Кылбай кое албайт. Алдап кетсеңиз. Булар азыр, булардын бул жака жумшаган акчасы эле өзүлөрүнүн айтканы боюнча 250 миллион доллар. Техникалары келип иштеп атканы Кытайлардын айлыгы азыр 7 Кытай иштеп атат бул жерде. Кытайлардын төлөп берген 250 миллион доллар. Өзүлөрүнүн бюджети бул фирманын 40 миллиард доллар. 40 миллиард доллар. Канчанчы жылдан бери түптөлгөн ишкана экен булардыкы? Анысын эми өзүлөрүнөн сурагасыздар. Изилдеп көргөн жоксузбу? Жок, ал боюнча мен тактаган жокмун. Анан эми Көбүнесе мындай компаниялар негизи ооба кылып берем деп баарын алдап кетет да. Буну сиз келишимге киргизгенге аракет кылган жоксузбу? Келишимге мындай элдик жыйын кылып туруп ошону киргизебиз. Элдик жыйын болуш керек биринчи. Элдин макулдугу керек. Андан кийин келишим кылабыз. Ага чейин мен түз өзүм барып келишим кыла албайм ал менен. Кандай дейсиз, туурабы ошол? Өзүм жалгыз келишим кылып, может мен бир нерсени киргизбей коюшум мүмкүн. Элдин суроо талабы менен келишим болуш керек.
Эми элдик жыйын өткөрүп сиз мисалы өкмөт башчы катары сунуш берсеңиз болот. Сөзсүз бизге Туура. социалдык көйгөйлөр, мындайлар бар. Ошолордун баарын чечкенге эми келишимге кошумча келишим түзсөңүздөр болот. Биринчи бул жерде элдин талабы турат. Мамлекеттик. Не то что Кундуз Кошалич, же болбосо Ташиев, бул жерде эч ким жок. Аны муну саясатка аралаштырбайлы. Бул жер мамлекеттин көзөмөлүндө турат. Президент өзүнүн көзөмөлүндө бул. Садыр Нуркожоевич өзү көзөмөлүндө. Булар бул эми оңой объект болбой атат да булчу. Миллиондогон акча келип атса, анан кийин ушундай объектини бир киши көзөмөлдөй албайт. А сиз мурун Ташиевдин көзөмөлүндө бул жак Жок, жалган. УКМКнын башчысы анын имараттарын жазып атат деп сиз бир катар депутаттарга айтып турсуз да. Ал жалган маалымат. Анын баары калппы? Андай болгон эмес, андай жок. Андай маалыматтар жок. Бул эми мамлекеттин көзөмөлүндө турганды бир жеке кишини аралаштырбайлы да. Мен суранам. Бир жактуу болуп калат алдагычы. Мен суранарым бул мамлекеттин көзөмөлүндө турганды мамлекет өзү көзөмөлдөйт. Эгерде мамлекет ушунун баардыгын көзөмөлдөп лицензия берип аткандан кийин мынакей казып ачат, экология деген бар. Жер суу көзөмөлү бар. Буларга келип миллиондогон штраф салат, буларга ошол керек. Булар деле мыйзамдаштырып иш баштайт. Сиз жана Анан айтып кийин бир 2 кишинин, 3 кишинин же болбосо ушул жерде депутаттардын сөзүнө кирип туура эмес жакка бара албайлы да. Элди дагы бузуп Жок, албайлы. сөзсүз. Биз Элди дагы ар бузуп тараптуу албайлы. иликтейбиз да азыр. Эми жалаң эле сизге ишенип элди дагы биз жаман деп айта албайбыз. Эл көргөнүн айтат экен да. Туура. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мени чакырып атат. Ушул жерде бир көйгөй болуп атат. Канча бир кубтай казылып кетти. Ошону көрчү деп атат да. Достор, азыр бул кызматкер жөн эле ушул жака кем карчыларын каржылап берет экен, снабженискен. Ал эми жетекчиге Кудай буйрса Бишкек шаарынан жолугуп тереңирээк интервью ала турган болдук. Бул жерде канча көлөм казылды жана алардын баары бүгүнкү күндө кандай иш аракеттер жүрдү, булар боюнча салык, же болбосо айылга соц пакет, ошол эл менен макулдашуулардын жанагы жыйынтыктары кандай болуп атат, ушу бир катар суроолорду берели дегенбиз да. Ошо лицензиянын өзү бар жок, анын багыты кандай, көлөмү кандай дегенде ушундай бир топ суроолор берели дегенбиз. Мына туугандар өзүңүздөр да көрүп турасыздар. Мореки деген тер жайлак деген жайлоо. Бул өзү абдан элге керектүү жайлоо. Ушинтип сәкесинен бузулуп таш казылып, а бирок бул таш кимге пайдасын келтирип атат, ким муну алып кетип атат, келечеги кандай, элге мына ушулардын баары белгисиз болуп атат да. Келет тек бир эки жолу чогулушта катыштык, чогулушу болду. Мындай кылабыз, андай кылабыз дегенде деп убадалары көп. Бирок азыр чекесинен эчтеке боло элек. А бу жерде азыр биринчи көрүп атабыз биз, тияк бияктардын баары бузулуп, уже эметип калган экен. Эми буларды элге керектүү нерсе да бул. Элге эмне пайдасы бар экени белгисиз болот да бизге. Биздин ушунча жер, жол бузулуп атат дейли, аба бузулуп атат, мына жайыттар бузулуп атат. Бул эл мындан ар жагына келечек мун немден оокат кыла тургандар белгисиз бар. Булгап кете береби деген ишенич жок да биздин. Жайыттардын кичирип баратканы, анысы эле жайытыбыз аз. Ушул ишенгенибиз тер жайлак жайлоосу, анан бул тоо этектеринде бир жайыты бар. Ушул жайлоолор кичирип баратат да. Бул 20 гектар да 20 гектар деген жайлоого деле болсо кемиген да. Эми ушуга Пресиздануусу бул жерде. Ошо чалгындоого чейин дагы берде объем ташылып кеткен. Анан азыр эми разработкада дагы бизге мындай көмүскө катары ташып аткандыгы мындай күмөн туудуруп атат да. Анткени мондай түнкүттөр кесилет дагы бир айдан кийин булар көрдүмө жок болот. Канка кеткен эгерде бияка кулата турган болсо бияктан көрөт элек да. Же болбосо муну башка жерге жылдырса башка жерден көрөт элек. Анан бул жерде дагы экологиялык нормалар сакталган жок. Анткени себеби дегенде алдында дагы буларга тиешеси жок участоктор бар. Алар жайыттын жолдору да, жайыт бар. Ошо жайыт аз да көрсөтүп, ошонун жеринде эле көргөзүп. Жүрүңүз аны ошо жеринен көрсөтүп берейин. Биринчи чалгындоо иштеринде эле сөз берген. Анан эл мондайдан көчүп баштады да. Көчүп баштаган учурда могу опасный участок катары эсептелет да эмчи. Ол жакта иш болуп атат, таш кулайт. Ошол жакты тозушкан жок мына. Дагы деле азыр тозулуу эмес да. Бул жака малдар келет. Мисалы, мына арчалардын түйүндө азыр
мурунку өлгөн малдардын немелери бар. Бирок алардын ээстери баягы далилдеп бере албай калды да эми. Ошон үчүн алар көмүк боюнча калып калды. Айыл элдин дагы мал жандыгына терс таасирин тийгизип атат да. Мына арча бар болсо талкаланды бул жерде. Экологиялык нормалар сакталган жок да. Могул жактын баардыгы мондай мен баягы тоо кен иштечү мыйзамдарын карап көрсөм, опасный участоктардын баардыгы толуш керек экен биринчи. Анан казылып башташ керек экен да. Булар казуу иштерин жүргүзүп баштаганда эле мындай каталарды кетире баштады. Анткени оор техникалар келгенде биздин айылдын жолдорунда турал менен алып өтүш керек экен да. Анан ошол турал менен алып өттү, булар жанагы чоң аябай оор жүк ташуучу жана экскаваторлорду алып өткөндө турбалардын баары сынып калган. Аларды болсо айыл өкмөткө келип туруп эле турбаларды берип койдук, акчасын берип койдук дегенде булардын эмеси бар да. Атак келип коюп бердик, мынакей деп сүрөткө тартып бизге көрсөткөн жок. Аны же айыл өкмөт кылды, ким кылды билбейбиз да. Анан келатканда биздин жайыттарга келген жолдордун баары чөгүп кетти азыр. Анткени оор техника экен, булар жер кателекте чыгышты. Март айынын апрель айында чыкты. Ал кезде мондай жер ичине мүмшүп турган мезгилде оор техника өткөн чөгүп кеткен да. Демек жанагы таш жүктөлгөн оор техникалар өтүп атат сонда. Жок, мынуга азыр келип аткан могу экскаватор, погрузчиктер келгенде, кобалар келген. Могу айрым оборудованиялар бүттөп кетип коймойм. Ошондо эле чөктү биз. Анан жолубузда таар да, булардын водительдери да бар. Биз грузовой машина менен чыгып келатканда алар баягы жеңил машина менен чыгып келди. Биздин жергиликтүү айдоочулар мындай жол бошотуп бересиз эми, грузовой машина бизде подъем өтө опасный да. Буларды болсо турган жерден соктойт болду. Кааласаң өтүп кет, каалабасаң аркага кет деген сыяктуу да. Ошон үчүн айыл элинин бир мындай нааразычылыгы пайда болуп атат. Ал келишимге качан көрсөтүлөт? Биз толугу менен разработкага чалгындоо иши бүтүп, биз кайра иштетүүгө киришкенде келишим түзүлөт да. Келишимге биз түзөбүз деп айтылган. Кошумча келишим. Кошумча келишим болот. Кошумча келишим болгондо ошол жерден сүйлөшүлөт, соц пакеттерди толук менен аныкталат. Кайсы жерге кандай эмне кылабыз? Эл топтолот, эл менен өздөрүнүн талаптарын айтат. Ошол жерден анан талаптарга жараша келишип, анан ошол жерге биз өзүбүздүн обязательстволорубуздун, өзүбүздүн ошол аткара турган жумуштарыбызга биз кол коюп эме кылып беребиз. Ошонун негизинде убактысын коебуз, ошол убакыт менен биз жасап барабыз. Демек келечекте бул боло турган иштер экен да. Сөз деп баштай турган болсо, биринчи очередте элге пайдасы тиет. Ошол жердеги элдер жумуш менен камсыз болот. Экинчи очередте ошол жерге завод курулса, ошол толуктун өзүнүн ата мекенде өндүрүшү болот. Ошо толуктун аты менен, толуктун бренди менен башка өлкөгө сатылса да, Кыргызстаныбызга берилсе да, ошо толуктун атынан кетет. Азыркы күндө биз квалифицированный специалисттерди алып келгенбиз. Анткени биздеги кадровый вопрос, ал иштерди биздин жарандарыбыз толугу менен билбеген үчүн, оборудованияларды иштетишти билбеген үчүн биз аларды алып келип, азыр определенный ишини көрсөтүп, бир ыгына салып алгандан кийин заводдо бирок толугу менен ошол элди өзү иштей берет. Толук эле. Бирок азыр карьерде определенный бир убакытка чейин чалгындоо иштерин толуктап бүтүрүп алгандан кийин уже карьерге да дополнительно кошулуп баштайт элдерчи. Аяктан ошо ташыганы болсун, снабжениясы болсун, техникаларды айдаганы, экскаватор айдайт, погрузчик айдайт. Ушул ишти, токен ишини биз ал жердеги жаштардан алып, аларга определенный обучениясын кылабыз, окутабыз, үйрөтүп, кайра өздөрүн иштетип баштайбыз. Материал боюнча өзүңүз кененирээк маалымат айтып берсеңиз, бул таштын түрү көп да, анан баасы кандай, көлөмү кандай, ошого так. Баасы боюнча бул өзү башка өлкөлөрдөн импорт болуп келе турган таш. Бул основном Украинадан, Россиядан, Китайдан импорт болуп келет. Азыр бизде бул кара гранит. Жана Кытайдан келген габра деген ташпы же эстеликтер жасаган кара түстө? Аябай кымбаттал. Жок, кымбаттыгы кымбат, туура айтасыз, кымбат, бирок ошондой кымбат болгон үчүн чыгарышы да, расходу да аябай эме экен да. Бул катуу таш болгон үчүн кете турган материалдары, оборудованиялары өйлө кымбат болуп атат да. Эми азыр анын баарын чыгарып, заводдон чыгарганыбыздан кийин анын себестоимосттору чыгат, анан ошого карап туруп анын баасын коебуз. Эми азыр сизге астын ала толук анык баасын айта албайм. Ал эми жана чалгындоо ишинде көлөмү канча дейт эми? Эл болжолдо билсе. Таштын көлөмү ошол 500 000 кубка чейин деп азыр биринчи эменен ошо ГКЗга койгонубуз, ошо 500 000 кубка чейин эки түрлүү коюлган. Үстүндөгүсү бурый деп коет, баягы майда таштар өзүнчө ГКЗга запаска коюлган, астындагы деловой деп коебуз, блок чыккан, ал өзүнчө коюлган.
ошол эки түрлүү болгондо экөө кошулганда бир 700 000 800 000 тупка чейин болот да буюрса деп турабы. Ошондой деп эме койгонбуз. Ал эми андан сырткары дагы бөлөк тармактарга да колдонобу? Мисалы айттыңыз го жана темир жолдун астында катуу таш ага аябай керектелет экен. Анан кыштын суугуна көп чыдайт деп атасыз да? Ошо морозостойкость деп коет. Морозостойкость деген ошол баягы атайын лабораторияларда текшерилет да, ар бир таш текшерилет. А ошо текшерилген таштардын ичинен эң бекем таштардын бири болуп эсептелет да. Эми Кыргызстаныбызда бул биринчилерден болуп. Эми мындай экен, Кудайга шүгүр, эми Аллах бизге бериптир Кыргызстаныбызга. Өзбекстан, Казакстан бул жакын өлкөлөрдө жок. Балким алар дагы бизден келечекке алып калышы мүмкүн бул нерселердичи. Анан азыр биздин өлкө башчыбыз да айтып атпайбы, ишкерлерге колдоо көргөзөлү депчи. Мына ушул жаатта сиз бүгүнкү күндө канча акча сарптадыңыз ошол жумушкачы? Андан сырткары мына президентибиз ошондой эле тоо кендерин урдатпаганга да аябай аракет кылып атат да. Мына эл дагы ошого сарсанада. Иштетпейм деген адам жок. Мен элдерди деле барып сурадым да, ойлору кандай депчи. Болгону урдабаса экен деп атат да. Ушул жаатта кандай жооп бере аласыз? Урдаган боюнча эми биз негизги немебиз урдаган боюнча эч кандай бизде андай ниетибиз да жок, урдабайбыз дагы. Адалы менен иштеп, элге да пайдасы тийсин, бизге да пайдасы тийсин, баардык мамлекетибизге да пайдасы тийсин. Ал жерде толугу менен биз ошол толук айыл өкмөтүгө биз фирманын регистрациясын ошол жерге коюп, пайдадан түшкөн налог төлөмдөрүн, таштын өзүнүн роялти дегени бар, аны төлөйбүз толугу менен. Анан ал жерге азыр видео камера эмелерди койгонбуз. Ар бир кылынган жумушту биз ачык закондун негизинде, бизге ошол мамлекетибиз коюлган талаптардын негизинде иштейбиз. Былтырдан баштап ошо мамлекеттин объекттерине деле берилип атат, башка мечиттерибизге, медреселерибизге. Ал жакта дагы уже технологиясын үйрөнүп келип, биздин мисалы Кыргызстандын мраморлары жарабайт, бизге иштеткенге болбойт деген ушундай тыянакка келишкен экен буга чейинки эмелер. Бирок ал ошол нерселер технологиясын үйрөнүп келип, жаракаларын кайрадан лечение деп коет, ошо ортолорун бири-бириге кошуп, аркаларын армировать этип, ошолорду заман талабына мировой стандартка жооп бере турган кылып, уже азыркы күндө чыгарып, биз эмнеге берип атабыз. Экспорттоп, бөлөк жактарга сатып атасыздар. Экспорттаган жокпуз, бирок ички рынокко берип атабыз. Ички рынок толсо, ички рыноктон ашса, анан экспортко чыгып башташыбыз мүмкүн. Анан акыркы суроолордун бири болсун, мынакей саясий жактан да сизди Камчыбек Ташиевдин командасына кошуп коюшту. Себеби карасаңыз, ошол жерде жөнөкөй жарандар, анан саясий жанагындай депутаттар бир топ барып талап кылып, сурап, эмне деген кен деп, эми айыл эл сурайт да десе, УКМКнын бир кайсы бир мекемелерине, милициянын башка бөлүмдөрүн алып барып, ушундай куугунтуктар да болуп калып атат. Ошондуктан сиз биздин үнүбүздү жеткирип бер деп айтып атат да, ушул жактан чын айтып берсеңиз. Андай эч качан биз эч кимге эч кандай андай эме кылган эмеспиз. Мен жөнөкөй бир жарандын баласымын. Атам саясатчы эмес, мамлекет ишинде эме кылган эмес. Мен жөнөкөй айылдан чыккан эле балам. Ташылып иштеп калса, биз өзүбүздүн ошол компаниябыздын атынан керектүү техникаларды коебуз. Ар убакытта ошол жолду тазалап, тегиздеп, элге да пайда эмесин, элдин да баягы көйгөй алып келбестен ал жолдорду өзү тегиздеп карап иштегенге аракет кылабыз. Ал эми асфальттарды төшөп, заманбап стилге алып барсак болобу? Асфальт төшөгөн эми биз туура ал асфальт төшөгөн өтө чоң акча турат. Ал мен эми баягы как строитель, как производитель түшүнгөнүм үчүн эми мамлекетибиздин өзүнүн программалары бар. Аларга биз деле кандайдыр бир салымдарыбызды кошуп, биз дагы кылышыбыз мүмкүн буюрса. Бирок ага ошол кендин иштеши, ошол жердеги элдер менен биздин биригип ынтымакта болушубуздан көз каранды болот да. Рахмат Аким мырза, да сизге ишиңизге ийгилик, Кудай буйрса, жакшы ушул Токтогул өрөөнүнө салымыңызды кошуп, ишкерлигиңизди мындан да өнүктүрөсүз деген ойдомун. Достор, сиздер болсо мен каналыма катталганды унутмаңыздар. Мынакей Токтогул районунун толук айылында ушул Ислам компаниясынын негиздөөчүсү ушу Аким мырзадан интервью алып атам. Бул болсо бардык өзүнүн жоопторун берди. Сиздер болсо кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, комментарий калтырсаңыздар болот. Биз болсо мындан арыда ийгилик дегенибизди улантабыз. Ишиңизге ийгилик анда.